азыркы балдарды мынтип карасак мектептеги барчадагы балдар деле даяр нерсеге көндүрөт. Шоктонуп алса үйгө киши келсе телефонду берип коебуз, оозун жабып турсунчу депчи. Анан кийимди өзүбүз кийгизе коебуз. Ошол акыл эси киргенден баштап кийимди өзүң кий, оң кий, бул оң, бул сол, мындай болот, андай болот деп тарбияласак, ошол балдарды жалпылыкка алып келбейбиз. Бирок айтабыз оозубуз менен, анан ошону жасабайбыз. Биринчи эмгектен башташ керек, тарбияны. Апа кандай кереметсиң жаным, арулугуң сезелекмин. Usta başka şükür başka diye. Şükür özünün bolduğu süre pedagog gözünü alması yeter diye. Kısaca aytırayım. Hayal bakın siz özünüzün babalarınızın kısaların cennet sevdiğini açıp veriniz değil. Biz azı günde babalarımızda bunday kısalar veterlayız. Seviyorlar yaşalı. Antemizsiz vakfının terbiyelerinde yeni yaz kıtası. Katası kişine şoğrak deşim mümkün balamda. Yani jatko deyinsen pakal bilim emesi örgün deyilek. Bugünse жақсы болады деп ойлаймын балдардың барлығына. Ким эле баласы жаман болсын ойлойт туурабы? Баарыбыз ушу билимдүү болсун дейбиз. Мен балам мындай болсун дейбиз, андай болсун дейбиз. Баарыбыз да ушундай чыгабыз. Балам түз болсун алып келиши бул ата-эненин көзөмөлдөсү аз. Ата-эненин балага көп сүйлөбөсү, баланын оюн укпоо, баягы бала сүйлөсө, биресе деп суроо берсе, ага ата-эне жооп бербей эле балам барчы деп телефон колуна алып коюп, анан бала жоопсуз калат да. Биринчи биз ата-энелер балким балдарыбыз менен тыгыз байланышпай жаткандырбыздырчы. Эмнеге себептерин баланын ичине билбей атсак керек да, биз балабыз эмнеге кызыгат. Балким кээ бирки балдар бар, окууга такыр кызыкпайт да, билим алууга, бүкүл жок. Спортко кызыгышы мүмкүн, же дагы шахматка кызыгышы мүмкүн, же спорттун ар кандай түрүнө да. А биздин коомдо мисалы үчүн ошол нерсе жок да. Спортко биз неге эле билим алып, неге жакшы окуу, жакшы 5 алышым керек, сен 4 алышым керек, 4-5 окушуң керек, 3-2 окубашың керек деп. Апа кандай кереметсиң жаным, арулугуң сезелекмин. Мына дөңгөлөгүбүздө тегерек болушу керек. Мисалы, баарыбыз эле колдорубузду мындай кылайлы. Колдорубузду айландырабыз. Колубузду айландырганда жеңил жана оңой айланып жатат, эгер унанын дөңгөлөгү бырыйып калса, бырыйып калат, колубузду мындай кылабыз. Бырыйып калганда колду айланып атабы? Жок, айланбай атат, мурдагыдай айланбай атат. Биз ошо унан дөңгөлөгүн бырыйганын биз оңдоо үчүн өтө биз кыйынчылык менен оңдойбуз. Унан деле дөңгөлөгү тегерек болсо жакшы жүрөт. Эгер бырыйып калса, ал унан жүрө албайт. Дал ушундай эле тарбия дөңгөлөгү дагы биздин тарбиядагы дал ушундай. Немесе мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бул тарбия дөңгөлөгү. Мен бул жерге тарбия дөңгөлөгүнө өзүмдүн баламды салыштырдым. Азыркы учурда мектептерде, бала бакчаларда 5 багытка көңүл буруп келебиз. Дене тарбия, акыл эс тарбиясы, адеп тарбиясы, эмгек тарбиясы, эстетикалык тарбиясы. Ошондо балабыздын тарбия дөңгөлөгү кандай болуп атат? Мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Мен дене тарбиядан балам. Дене тарбия жагынан жакшы, кыймылы, аракети жакшы, көнүгүүлөрдү көп кылат. Эртең турганда дагы сөзсүз бир жерде турбайт да, отуруп аткан, секирип аткан. Мектепте дагы жакшы, дене тарбия жагынан жакшы, кыймыл аракети жакшы. Мен ошон үчүн балама 7 деген бал берем. Дене тарбиянын балы, буга мен 7 деген бал бердим. Акыл эс тарбия жагынан, балам акыл жагынан жакшы, акылдуу, активдүү, үйдө дагы китептерди көп окуйт. Көбүнчө балам математика менен алфавит китебине кызыгат. Сүрөттөрүн салыштырып боегонго, математикаларын бири-бирине кошуп, эсептегенди жакшы көргөн үчүн балам жакшы 9 менен 10 деген балдын ортосунда. Адеп тарбия жагында тарбиясы жакшы. Бул
баланын адеп тарбиясына мен 8ден баа берип жатам. Анткени жүрүм туруму мектепте жакшы, активдүү, үлгүлүү. Ошон үчүн мен балама адеп жагынан 8 деген баал бердим. Бул сааттын чегеси боюнча айланат. Эмгек тарбиясынан балам биз анда айыл четинде жашаган үчүн балдарыбызды көп жумшайбыз. Аны алып бер, буну алып бер, буну кылып кой деп. Мен балам кичинекей болгондуктан биз өтө эле эрке кылып койгонбуз. Азыр жумшасам кылбайт. Жумшай үйрөткөн эмесмин, эмгекке үйрөнгөн эмес да. Арамза жалпоо, жумшасам зорго кылат. Аны бир нерсе алып бересизби деп кылат. Эмгек жагынан мен 3 деген баа койдум. Эстетикалык тарбия жагынан ырбийге кызыгат, таңгаларды көп айтат, сүрөткө кызыгат, сүрөттү көп тартат. Эми ушу баал койгондорубузду биринчи белгилеп алабыз дагы. Канча коёсуздар? Алдыңыздарда неме турат? Таблица бар. Ошондо сиз дене тарбияда канча багып, точка кылып белгилеп аласыз дагы. Анан чийип чыгасыз. Балаңыздын тарбия дөңгөлөгүн. Мен азыр баламдын тарбия дөңгөлөгүн сиздерге чийип көрсөтүп берейин. Мен баламдын тарбиясы тегерекпи, же кандай форма чак? Бириктиребиз. Мен баламдын тарбиясы дөңгөлөгү тегерек эмес эле бир башка эле форма чыккан. Мен ошон үчүн баламдын эмгек жагы тарбиясын көңүл бурушум керек экен. Көбүрөөк ушу жака тарбиялашым керек экен. Эмгек тарбиясы жагынан аксап, эстетикалык тарбия жагына эмес кылып берс таасир. Тарбия эмегиздерди өзүңүздүн балдарыңыздардын şu 5 nemesин bağlap çiyasınlar. Oşo ballarga toçka koy belgili olasınlar. Kança bal beresingler. Surat birden 10 şeyin eken. Anam biriktiresingerde birinci toçka koyup adep tarbiyası kanday, dene tarbiyası kanday. Her bir özüm öldüm ballar var. Çoğun balların arasında kanday. Tarbiya döngölögü biz tolka tarbiya jagында da emes. Biz uyga da tüzüp koysok. Şu maraklı alıp geldiği misal Aynur'a yeni şunu uyuma ödeyip alıp emgek kesen hareket kılsın gereken de. Dene tarbiyadan başlayalım. Benim babamın dene tarbiyası boyunca aktifliyle kızım dele, balam dele. Анан дене тарбияны үйдөн деле тарбиялап турушубуз керек да. Кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек экенине муну мен бир аз көңүл бурам. Акыл эс тарбиясыны сөз түрдө оюн угам, баламдын да кызымдын да оюн угам. Ой менен эсептешим да кадимкидей. Акыл эс тарбиясына 9 деген баа бердим. Жакшы эле, өзүм ошого ыраазымын да. Адеп тарбиясына дагы 9 деген баа бердим. Башкалар буга баа бериш керек деп ойлойм. Бирок мен өзүм деле койдум да. Анан эмгек тарбиясы мен дагы бир аз неме да. Жакшы эмес. Жумшап үйрөткөн эмеспиз. Кеч балалуу болгондуктан билбейм, балдарды жумшап тарбиялап баягы эмгекке үйрөтүшүбүз керек да. Сөз түрдө чоң энеңе жардам бер, чоң атаңа жардам бер, атаңа жардам бер, бөбөгүңдү кара деп мен ага жакшы баа бере алган жокмун. Ошо эмгек тарбиясы менен эстетикалык тарбия экөөнү мен иштешим керек экен. Эстетикалык тарбияга мен баламдагы кызымды жакшы байкай элем, бирок менин балам бир аз тартынат. Эми ачылып баратат да, мындай ичине жабык калат. Ошондой мен ойлойм, балдарды тарбиялаш үчүн эң биринчи өзүбүз жакшы тарбиялуу болушубуз керек. Өзүбүз өрнөк аларга бир тарбия жолуну өзүбүз басып көрсөтүшүбүз керек да. Биз телефонду азыраак кармасак ал деле кармайт, азыраак кармайт. Эгер телефонду көбүрөөк кармасак, сен кармап атасың деп ал дагы кармайт да. Ошон үчүн сен китеп кармасаң, сөзсүз китеп кармайт. Мен ойлойм, балдарга сөз живой жашап аткан өрнөк боло турган болсок, балдарыбыз да бизди көрүп, бала деген айтканыңды эмес, көргөн угат да. Ошон үчүн көрсөтүп тарбиялай турган болсок, иншалла жакшы тарбиялайт деп ойлойм. Телефонду аз кармасак, балдар дагы аз айтат экен. Анан китеп алып келгенде ошолор менен кошо окуш керек экен. Сүрөттүү китептерди алгыла ата-энелер бакчага бизге сүрөттүү китеп
сүрөттер керек. Сүрөт боюнча сүйлөп бер десеңчи, укмуш сүйлөшөт. Аларчы оюнан токуп али сөз байлыгынан көбөйөт экен да. Биз мектепке баргы чакта ошо балага китеп алып бербейт экенбиз, оюнчук менен толтуруп салат экенбиз. Анан жатарда сөз жомок айтып берет. Китеп ала келиңчи дейт. Бир сүрөттүү китеп алып келип берсеңер, сөзсүз. Анан ушуну айтып берчи деп. Деп айтсаңар эле болду, учуп кетет. Ошончо дагы китеп, дагы айтып берем, кууп алат экен, чындыгындачы. Ошентип манер. Бала өзүнө көбүнчө жомок айтып. Балдарымыздан тарбиясы сіздерге қиыншылық келтірген екен. Активный эле балдардын ата-энелери кездер жатканын, кыйналып жатканын карап, үйүбүздө да ошо эме менен календарга тарбия дөңгөлөгүн чийип, балдарыбыздын кайсыл жерде аксап жатканына көбүрөөк көңүл буруп, ошол жерине, ошол жагына жардам берүү менен балдарыбызды тарбиялайлы.